Агай, айтсаңыз, кече жакында президент барып жолугуп келди да, балыкчыга, Тоң районунун эли менен. Анан кызыл иштетүү маселеси кайра көтөрүлүп, комиссия түзүлгөнү белгилүү болду. Билесиз да, 2019-жылы эл каршы чыкпады беле. Анан экологиялык дагы бир жагын караш керек, бизде бирдиктүү тоо кенде саясат жок болуп атпайбы? Ошол боюнча пикириңиз кандай? Мына зыян алып келип калбайбы? Мен өзүм Тоң районунан болом да, билесиздер. Балыкчы, Тоң, Жетегүз, Караколдон көпчүлүк добуш болуп шайланган депутатмын. Негизи өзүм экологдун кесибим. Экинчи кесибим. Тоо кен бул өтө мындай пайда алып келе турган, ошол эле убакта мындай бюджет образующий отрасль да. Кызыломпол боюнча мына Кажы Сайда кендин үстүндө жатат, билесиңер, радиация, табигый радиация көп уранды. Кызыломпол боюнча айта турганым, убагында эл каршы чыккан. Элге түшүндүрүү иштери жүргөн эмес да. Азыр мына президент өзү барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Эл колдоду. Тоңдон, Нарындан, Семизбелден, бери балыкчыдан келгендер. Мен жеке пикирим, эл эмне десе ошондой болот. Бирок элге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Эл сураганын баарын көргөзүшүбүз керек. Экология бузулабы, бузулганда уран казылганда кандай болот, аны казып алып кайсы жол менен, кара жол менен ташыйсыңарбы, темир жол менен ташыйсыңарбы, ал казылып эле ал жактан эленип эле алынабы, же жардыруулар болобу, же ал жактан эритилеби, кара балтадан эритилеби, ушунун баардык суроолоруна жооп алышыбыз керек. Бирок азырынча эл президентке ишенип макул болушту. Бирок тактап экологияны өзү эле айтпадыбы, ал президенттин жери да ал. Президенттин кудасы өгү бар, тууган уругу бар. Менин айылымдан жакын эле бир 20-30 эле километр. Ошон үчүн мен үчүн өтө маанилүү. Мен аякта тууган уругум жашайт. Ошон үчүн мен экологиялык экспертизаны көргүм келет. Уран кандай иштетилет, казылат. Ал жерде айтып атат, урандын основной эмес. Мен окуп чыктым, изучать этип атам. Турдакын Субайлиев деген бир жалган маалымат чыкты. Бирок ошол убактагы Кара Балта горнорудный комбинаттын заключениясын карадым. Ошол жерде уран аз эле дейт. Башка редкозем бар дейт. Ошолордун баарын карашыбыз керек. Азырынча президент айтканына ишенсек, мен макулмун. Бирок экологиялык экспертизаны карашыбыз керек.